Саламатсыңарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, журналисттер, калайык калк, кыргыз эли. Азыр мен 10 мүнөттүн ичинде ушул акыйкатчынын ордуна эмнеге баратканымды айтып бергим келет. Адам укугу бул эң маанилүү маселелердин бирөөсүнө кирет. Бүгүнкү күндө ала турган болсок, азыр Баткенден бир байке өзүнүн балдарын коргой албай жөө жүрүш менен келатат. 2 жыл мурун бир эже нарымдан келип өзүн өрттөйм деп ак үйдүн алдынан өзүн өрттөгөнгө аракет жасаган. Андан сырткары айта турган болсок, көп маселелер бар. Элдин жашы, көйгөйү бүт бар адам укугуга байланыштуу. Институт омбудсмена бул жыргаган институт эмес, эч ким келип аяка өзүнүн жакшы нерселерин айтпайт. Аяка келип көз жашын, кайгы мунун айтып, ошо жерде кантип мага жардам берет деген чоң институт. Бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн институт кандай бир өзүнүн ордун тапкан жок деген маселеге кайрыла турган болсок, көп учурларда мен угамда институтка укуктар жетишпей атат деп. Кайсы бир институтка канчалык көбүрөөк укук бергенде, именно ошол институт өзүнүн укуктары менен колдонуп, башка укуктарды тебелегенге өтөт экен. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүнкү күндө акыйкатчы институтунун укуктары мындай жетиштүү деңгээлде адам укугун коргогонго толук кандуу жетишет. Каражат дагы аз деген бул дагы жөн эле шылтоо. Биз өзүбүз убагында бул институтту мамлекеттик орган кылып, ошо жерге келген кишилерди кызматкери кылып, башка министерстволорго окшоштуруп, катты алып, кайра катты бир жакка жөнөтүп, байкуш адамдар парламентке, президентке, прокуратурага, бүт жерге каттарын жазып эле, баягы көз жашын төгүп алып эле, жылдан жылга өзүнүн кайгы мундарын кайсы жерден чечмелейин дегенди билбей, таппай жүрө беришет. Бүгүнкү күндө эмне үчүн бул институт абдан маанилүү, эмне үчүн биз ушу силердин алдыңарда келип, ушул институт жөнүндө сүйлөп атабыз. Анткени себеби мыйзам боюнча бул сиздердин көзү, кулагы, биз Кыргызстан боюнча кайсы адамдын кайсы жери ооруп, кайсы жерде кандай көйгөйлөр топтолуп атканын карап турушубуз керек. Акыйкатчы институттун эң негизги бир ага окшогон миңдеген адамдын көйгөйү чечилгенге жол таап бериш керек акыйкатчы деген. Экинчи жагынан караганда бул аналитикалык иш парламент иши менен аябай тыкыз айкалышкан. Силерге жөн эле келип алып 5000 киши мага кайрылды дегенде эчтеке айдалбайт. Бир кишинин негизинде могул мыйзамга ушундай өзгөртүү киргизсеңер деп бышкан документ алып келе турган болсо, эртеңки күнү парламент ушул мыйзамды оңдоп, биздин көйгөйүбүз чечилди деп туруп, силердин аброюңар көтөрүлө турган бул акыйкатчынын ишинен кызыктар болот. Анан бүт маселенин баарын акыйкатчы чечет десиз, кайра элибизди алдамчылыкка алып барган болобуз. Анткени себеби кадыресе карап турган болсок, көбүнчө ойлойт, менин көйгөйүмдү башка бирөө чечип бериш керек деп. Ошон үчүн эң чоң дагы бир бөлүк бар. Бул эл агартуу жагы. Эмне үчүн канча деген бизде мамлекеттик каналдар туруп, ушу укуктук жакка атайын багышталган омбудсмендин бир сааты болбойт. Кыргыз эл, кыргыз жаран, эч качан өзүңдүн мүлкүңдү алып сатуу келишими менен кандай бир сделкага барбагын, кийин сен ошол мүлкүңөн ажырайсың деген передачалар көбүрөөк боло турган болсо, алдамчыларга үйлөрүн алдаткан кишилер азыраак болмок. Насыяны алып атканда момундай нерседен алыс болгон деп көрсөтүп турса, насыяны жөнөкөй эле бир иштерге алып, үйлөрүн алдаткан кишилер, ыйлагандар азыраак болмок. Эмне үчүн биз эл агартуу жагына омбудсмен өзүнүн убактысын бөлбөйт? Анан эл аралык деңгээлде дагы бир чоң ишти жасаш керек. Биздин миңдеген жарандарыбыз башка өлкөдө, башка өлкөнүн миңдеген жарандары Кыргызстанда жүрөт. Эгер биз баарына тең карап, мыйзамдуулук, укуктук мамлекет куруп, укуктун негизинде башка өлкөлөрдүн жарандарын бияктан укуктарын коргоп берсек, биздин жарандардын укуктары да башка мамлекетте корголот. Тыкыз байланыш түзүп, эл аралык бекитилген келишимдерди бекем кармап, анткени алар
ушул баалуулуктардын негизинде баарыбыз кызматташабыз деп бекер ратификацияланган жок. Ошол кагаздарга ылайык биз иштеп бере турган болсок, Кыргызстан адамдык потенциалы жагынан дагы кыска мөөнөттүн ичинде башкалар суктана турган мамлекетке айланганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эмнегедир балдарыбыз да башкаларга караганда зээндирөөк келет. Эмне үчүн ошолордун баарын өстүрүп, биз алдыңкы мамлекет боло албайбыз? Сөзүмдү аяктап атып, мен бир нерсе айткым келет. Эмне үчүн мен 3-чү жолу ушул орунга өзүмдүн талапкерлигимди коюп атам? Анткени мен логикага ишенем. Мен мыйзамдуулукка ишенем. Мен бир прогресске ишенем. Мен деле ойлочумун, бүгүн парламентаризм деп өзүбүздү атап койсок, эртең эле чыныгы парламентаризм куралып кетет экен деп. А көрсө, бул дагы кандай бир революциянын негизинде, кандай бир талаш тартыштын негизинде түптөлөт экен. Мен бүгүн толук ишенем, парламентте саясий күчтөрдүн ортосунда кандай бир атсалышуу болуп, алдыга жыла турган болсок, биздин чыгарган чечимдерибиз да алдыга жылат. Бизди карап туруп, элибиз да алдыга умтулат. Мыйзамдуулук деген баарыбызга тең иштейт турбай деп. Элибиз дагы өзүнүн укуктары тебеленип атканда, жок, мен ушуга укуктумун деп, алар дагы кандай бир күч болуп берет. Биз жакынкы арада укуктуу мамлекет болгонго милдеттүүбүз. Бизде башка, андан башка жол жок. Биз башка мамлекеттерде болуп 80 жыл, 100 жыл, 200 жыл убактыбыз жок. Балдарыбызга жаркын келечек калтыра турган болсок, биз бүгүн өзгөрүүнү баштап туруп, жапатырмак болуп алдыга жылышыбыз керек. Баарыңарга убактыңарды бөлүп угуп бергениңизге чоң рахмат. Мен ишенем, колдоо көрсөткөндөр араңардан чыгат болуш керек. Чоң рахмат. Рахмат, Рита Рахмановна. Анда кийинки сөз талапкер Азиз Канатбекте.